Бишкектин четиндеги Рухий Мурас конушунда бир үй бүлө өз үйүнөн чыгарылган. Анда милиция кызматкерлери сот аткаруучулар менен бирге күч колдонуп чыгарган. Окуя ушул жылдын 7 март күнү болду. Анын себеби насыяга барып такалууда. Алынган сумма өз учурунда толук төлөнбөй, пайызы көбөйүп кеткен. Учурда үй ээлери көчөдө тегилген боз үйдө жашап жатат. Ушул жылдын 7 март күнү Бишкектин четиндеги Рухий Мурас конушунда үй бүлө өз үйүнөн мажбурлап чыгарылган. Себеби 2011 жылы үй кожойкеси Назира аттуу жарандан 50 000 сом насыяга алган. Алынган сумма өз учурунда толук төлөнбөй, пайызы өсүп кеткен. Азыр бул жакты жаап, буюмдардын бардыгын кошуналарына киргизип койдук. Андан ашканын боз үйгө салып койгонбуз. Азыр болсо үйгө биз өзүбүз кире албайбыз. Атайын охраналарды коюп койгон. Анан ошол биздин азыр элге кайрылып суранып атканыбыздын негизгиси эле ошол керектүү тарап эң негизгиси ошол почеркой экспертизаны кайрадан карап берсе деп суранып атабыз. Аны качантан бери суранып атабыз, бирок эч кандай жыйынтык жок болуп атат. Комиссионный экспертиза өткөзүп берсе, ошол тилкаттардын негизинде, ошол 6 тилкаттын негизинде комиссионный экспертизаны суранып атабыз. Үй ээси алган карызынын негизги суммасына пайызын кошуп, жалпы 100 000 сом төлөп бергенин айтат. 2012 жылы Орусияга иштегени кетип, 2016 жылы Кыргызстанга кайтып келгенде аэропорттон Октябрь райондук сотунда 574 000 суммасындагы карызы бар деп кармап кетишет. Сиз деген Барбиева Назирадан 574 000 акчаны санап алып качып жүрөсүз дейт да. Мен шок болдум. Кандай мен 574 000? Мен 574 000 Назирадан санап алган эмесмин. Даже ал акчаны мен көргөн жокмун десем, ошондо үмөт түшкөн бизге. Барып өзүңүз карап көрүңүз, архивден мени алып чыгып, делону алып карап көрүңүз дейт. Мен архивге келип делону алып чыгып карасам, алар деген 6 расписка менен жазып коюштур да. Негизи мен 50 000 эле расписка жазып бергем, бирок ошол распискамды мен алып кетпепмин. Бая өзүм шашып жүрүп кетип калгам да, ал расписканы алып кеткен жокмун да. Анан кийин ошол расписканын негизинде эле булар 6 расписка жазат менин колума окшоштуруп. Жогорудагы окуядан кийин бул үй бүлө азыр турак жайына кире алышпай жатат. Тамды күзөтчүлөр кайтарып, булар көчөгө тигилген боз үйдө жана кошуналарынын үйүндө баш калкалоодо. Бул сот бир жагын эле карап атат да, бир жагын, тигилердин эле жагын карап атат. Чырмаш байке жакты вообще карабай атат, эчтеке караган жок. Ушу мисалы Чырмаш байке жакты деле карап койсо буга чейин жетпейт болчу. Анан сот бир чечимди эле карап эле булар жактыкын отказ кылып атат, тияктыкын эле карап атат да. Ошо кошуна катары мен ушу айтып кетем, ушу бир чечимге келип, ушу жакшы жагын карап берсе, ушу үйлөрүн кайра өздөрүнө кайтарып, эми 50 000 сом менен эле үйдү алып коюш бул болбойт да. Бул түшкө да кирбеген окат да булчу. Үй 50 000 сом менен эле 50 000 сом бердим деп эле үйдү алып коюш болот. 2012 жылы арыз ээси Октябрь райондук сотуна карызын өндүрүп алууга кайрылган. Ал учурда үй ээлери өлкөдө болбогондуктан сот отурумдарына катышкан эмес. Ал эми Кыргызстанга келгенден кийин үй ээлери апелляциялык арыз берген. 2019 жылы соттун чечими менен үй толугу менен насыя берген тарапка өткөн. Бирок талаштуу маселе ушул убакытка чейин сотто уланып келүүдө. Бишкек шаардык сотунун 2023 жылдын 23 январындагы аныктамасы менен Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун 2022 жылдын 21 ноябрындагы аныктамасы өзгөртүүсүз калтырылган. Жогоруда көрсөтүлгөн соттук актылар менен макул болбой, ЧКД кассациялык даттануу менен жогорку сотко кайрылып, аталган иш 2023 жылдын 24 апрелине дайындалган. Турак жайды талашып, насыя берген тарап бул окуя боюнча комментарий бергенден баш тартты. Ал эми жогорку сот билдиргендей 2023 жылдын 24 апрелинде үй ээси соттун чечимине каршы чыккандыктан сот отуруму кайра өтөт. Айчолпон Мукашева, 7 канал.